Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе баарыңарды бүгүнкү сабакка чакырмакчымын. Мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Бүгүнкү сабактын темасы балдар бетме-бет повести. Сабактын максаты окуучулар бетме-бет повести туурасында кыскача маалымат ала алышат жана бетме-бет повестиндеги каармандардын образын ача билишет. Окуучулар адептүүлүккө, ак эмгек менен кызмат кылууга тарбиялана алышат. Бетме-бет повестинин башкы каарманы балдар Исмаил. Исмаил турмушта болгон киши, ал азыркы Кара Буура районунун Көксай деген айылында жашаган. Эркиндикти ушунчалык сүйгөн, гүлүк ат десе жанын берген адам болгон. Ичип, жеп, ырдап, чардап жүргөндү баарынан артык көргөн. Өзү да бектен, хандан кайра тартпаган, жүрөктүү болгондуктан ар ким менен кер мур айтышып, кезеги келсе урушкандан кайра тартпаган деп эскерет жазуучу. Ошол Исмаил согуш бүтөөрдө кесилип, 10 жылдай түрмөдө жатып, кайра чыгып келгенде менин жаным тирүү калды. Эмне десеңер ошо дегиле. Ооба, фронттон качтым. 10 жыл түрмөдө да жаттым, бирок сак саламат соо калдым. Башкалардай окко тосулган жокмун, деп эч кимге моюн бербей жүргөн экен. Таластын Көксай айылында Исмаилдин үңкүрү бар. Ал согуштан качып, ошол жерде жашынып, ага сейде ошол жерге тамак алып барып турган болот. Мына бул жерде сүрөттү карасаңар балдар, Исмаил ошол үңкүрдө жашап, анан караңгы кирип, элдин баары жатып, айыл тынчып калганда үйүнө келип, энесин көрүп, бешиктеги баласын жыттап, курсагын тойгузуп, анан кайра баягы таң атып келе жатканда баягы үңкүрдү көздөй кетип турган. Казак кыргызы аралаш 5-6 адам чогуу катышкан. Качып баратып өлүп жаткан немистердин тамак ашын, кыскасы өздөрүнө керектүүлөрдү ала кетишкен. Кайык, поезд менен эптеп Кыргызстанга келип, өзүнүн айылынын четиндеги бир үңкүргө жашынган экен. Кинодо көргөзүлгөндөй, Исмаил чын эле бул жашоодо аты чыккан ууру болуптур. Ал бир да жолу бирден уй же бирден кой уурдаган эмес экен. Кошуна айылдардан үйүрү, короосу менен кой жылкыны айдап келип, 1-2-өсүн өзү жесе, калганын элге таратып берген экен. Согуштан качкандыгы, согушка чейинки уурулугу үчүн соттолуп түрмөгө отуруп келген. Бирок акыркы жасаган уурулугу үчүн көп жылга кеткен. Исмаил аны төмөндөгүчө эскерет. Жаныма жаш баланы алып туура эмес кылыпмын. Үңкүргө кеткенимде милициялар мени менен барган жаш баланы сабап, баарын айттырып алышыптыр. Ошентип түрмөдөн түрмөгө которулуп отуруп, Карагандадан кайттым дейт. Кыскасы ал киши баш аягы 24 жыл түрмөдө отуруп, биз барганда 82-ге келип калган чагы экен деп эскерет. Эмне үчүн Куш өмүр деп аталган бетме-бет повести? Повесть бетме-бет делгени менен анын негизинде тартылган тасма Куш өмүр деп аталган. Фильмдин Куш өмүр деп аталышына 2 нерсе себеп болгон. Биринчиси, адам өмүрү куш сымал тез учуп кетет деп философиялык салыштыруулар менен берилген. Ал эми экинчиси, Айтматовдун Куш өмүр аңгемеси менен бетме-бет повести мазмуну жагынан бири-бирин толуктап турган. Тасманын мазмунун эсиңерге салсак, мекенибизде баардыгы жеңиш үчүн деген ураан өкүм сүргөн.
1941-жылдан 45-жылдар аралыгы мылтык кармаганга жарамдуу жигиттердин баарын тең согушка алып, айылда кемпир-чал, кыз-келиндер гана калышкан. Согушка чакырылган Ысмайыл майданга жетип, бирок аман калышканынан күмөн санап, айылына качып келет. Жолдошунун үйүндөгү ороого жашырып баккан Сейде жаш баласы карыган кайненеси менен көп кыйынчылык тартат. Эл шекшип калабы деген коркунучтан улам Ысмайыл айылдан алыс жайгашкан үңкүрдө түнөк кылып күн кечирет. Жаш баласы менен Сейде күнүгө үңкүрдө жаткан Ысмайылга тамак ташыйт. Ансыз да ачкалык каптап, кыйынчылыкка дуушар болуп турганда Ысмайылдын кошунасы Тотой аттуу аялдын ую уурдалат. Чиедей балдарын эптеп сүт менен багып жаткан Тотойго бул окуя тоо урагандай болот. Бул уурлук Ысмайылдын колунан келген болот. Ооруп жаткан энеси о дүйнө салып, эл аны жерге жашырып жатканда да Ысмайыл качкындыгынан бир кочуш топурак сала албай калат. Үңкүргө бара жаткан Сейденин артынан элдик комиссариаттын кызматкерлери аңдып барып Ысмайылга ок атышат. Ошентип фильм Ысмайылдын өлүмү менен аяктайт. Бул тууралуу фильмде өз аткарып жаткан адам менен Бусурман Одракаев кездешкенин мындай деп эскерет дейт. Киного тартылган топ Ысмайылга жолугуу үчүн үйүнө барат. Ошол барган кезде 82 жашта деп баягы айтып кеткенин бул жерде баяндайт. Узун бойлуу, чапжак, сүйлөгөн сөзүнө караганда айтканынан кайтпаган адам көрүнөт. Ысмайылдын айтуусу боюнча, согушка барганда эч кандай даярдыгы жок эле колдоруна мылтык карматып, немистердин алдына тизишиптир. Немистердин замбиректерин көргөндө эле качтык деген эскерүүсүн айтат. Мына айылдын эр азаматтары душмандарга каршы кан майданга жөнөгөндө алар менен кошо кеткен Ысмайыл өлүп калуу мүмкүнчүлүгү бар экенинен заар канып, жолдон качып келет дагы кышы бою кыштагына жакын үңкүрдө бекинип жатат. Чыгарманын каарманы Сейде үй окатка тыкан, адамкерчиликтүү, ак ниет, боорукер, эмгекчил адам болот. Сейденин бактысы узакка созулбайт. Анын бактысына согуш тоскоол болот. Бардык түйшүктү Сейде өз мойнуна алат. Күйөөсү үйгө келгенде, баласын колуна алып отурганда ал бардыгын унутат. Аз да болсо бактылуу болгусу келет. Ал Ысмайылды аяйт. Андан ажырап жесир болуп калуудан коркот. Күйөөсүнүн эптеп күн көрүү үчүн жанына калкалап, келечек жөнүндө ылайыксыз айткан сөздөрүнө алданат. Анын өз кызыкчылыгын көздөгөн, опурталдуу жүрүш-турушуна ишенет. Сейденин эң чоң жаңылыштыгы, катасы жана кайгысы ушул болот. Ал көптөгөн оор нерселердин кайгысына, келечекке Ысмайылды багып, ашу ачылганда башка жака көчүп кетүүнү, Ысмайыл өз үй бүлөсүн багы кыйнаганы аз келгенсип, бара-бара адамдык касиетин жогото баштайт. Акыры кара курсагынын гана камын ойлоп, өз кошунасынын болгондо дагы көп балалуу жесирдин уюн уурдап соет. Мына ушундан кийин Сейде Ысмайылдын кандай ташбоор, кара ниет адам экенине көзү жетет. Мындай адамдан кол үзүп, башын жогору көтөрүп, элге кайрылат. Бул мурдагы Сейде эмес, башкалардан артык адам экендигин далилдеген аял заты эле. Мына балдар, бул жерде бетме-бет повестиндеги башкы каармандар Ысмайыл менен Сейде. Бетме-бет повестинде дагы бир кыскача үзүндүнү айта кетейин. Баягы кечинде бутун араң сүйрөп, Сейде айылга кайтканда Тотойдун сарайынын эшиги
эртең мененкидей эле аңырайып кире ачылган бойдон турганын көрөт. Түн ичинде терезе чертилет. Башын өйдө чулгуп чочуп кеткен Сейде «Сен кимсиң?» деп кыйкырып жибере жаздайт. Анан Исмайылдын келип калганын билип, андан бетер эси чыгып кетет. Кокуй айыл дүрбүп жатканда аны кайсы кудай кашайтып айдап келди? Кармалат экен. Сейде ордунан тура жүгүрүп, шашылыш эшикти ачат. Бат-бат шыбырайт. Бул эртерээк айыл жаман. Эшикти кайра иле коюп, караңгыда Исмайылды ички үйгө жетелейт. Терезелерди туюктап, билик күйгүзгөнгө болбойт. Исмайыл колуна кармап турган бир нерсени былк эттире таштаганда, чочуп кеткен Сейденин жүрөгү болк этип кетет. Кошо үзүлүп түшкөндөй болот. Ал эңкейе калып, жерде жаткан баштыкты сыйпалайт. Колго жумшак бир нерсе урунат. Баштыктагы эт экен. Сен белең, деди заматта тамагы кургап, буула калган Сейде. Унчукпа. Исмайылдын көзү караңгыда жашыл от чалып, ал жакындап келип, бетке энтигип оор дем алып, унчукпа, ишиң болбосун. Сейде унчуккан жок. Ордунда жер таянды. Азыр ушул кезде турмуштагы бардык ишенген, сүйгөнүнөн ажырап, азап, кордук тартып сактаган кишиси анын бардык жакшы тилек үмүттөрүн жерге тебелеп, жексен кылганда, ал ордунан солкулдап боздогону, ордунан тура жүгүрүп, бет алган жагына түз кыр дебей чыңырып, кыйкырган бойдон дүйнөдөн безип кеткиси келди. Бирок өйдө турууга чамасы жетпейт. Там астын үстүн келип, кимдир бирөөнүн солкулдап боздогону кулакты тунжураткансыйт. Эмне олтурасың? Күйгүз биликте. Ой, эмне олтурасың? Күйгүз дейм. Эңкейип турган Исмайыл Сейдени көрүп, ушул жетимдердин кешигине кол салгандан көрө өзүбүздүн уйду союп салсаң болбойт беле? Былжыраба. Исмайыл аны ийининен кыса кармап силкет. Заманаң бөрү болсо бөрү бол. Ушул кезде ар ким өзү тойсом дейт, деп тескери сөздөрүн айтат. Мына балдар. Ошентип Исмайыл өз энесинен айрылып, жана энесине топурак да сала албай, баягы үңкүрдө жашынып калат. Чүйлүү коктуларды аралап күндөр өтөт. Ошол күндөрдүн биринде чүйлүү коктун аралап, баласын көтөрүп, Сейде анын артынан ат минген Мырзакул мылтыкчан эки солдатты ээрчитип келе жатат. Жана туннелди коруган аскерлердин командири бул эки солдатка жанаша кыштакка барып, сельсоветтин председателине качкынды кармоого жардам берсеңер деп буйрук берген. Сейде болсо баласын көтөрүп, ушундан нары төркүнүнө кетет. Бул айылга ал экинчи кайтып келбейт. Арткараак жерде келе жаткан эки солдат өздөрүнчө сүйлөп жатышты. Уюн уурдаткан ушул аялго, кандай дейсиң? Ошондой болуш керек. Анда азамат экен. Акыры урунун изине түшкөн экен да, бирок баласын таштабай эмнеге көтөрүп келе жатат болду экен. Аны ким билсин? Деги өзү кандай сонун эме эмес. Жана сельсовет атка минип, балаңды өңөрүп ал десе унчукпай басып кетти. Мырзакулдар баш жагы туюк, аң, маң, майда булактары бар камыштуу коктуга келгенде Сейде бурулушка токтой калды. Тиги жерде камыштын арасында деп колу менен көрсөттү. Анан өзү куп-куу болуп, алкымындагы жоолуктун түйүнүн бошото чечип отура калып, эмне кылаарын билбегендей баласын эмизе кетти. Мырзакулду ээрчиген солдаттар ошол тарапты көздөй басышты. Азыраак өтүп Мырзакул аттан түшмөкчү болду эле, нары жактан Исмайылдын дабышы чыгат. Ой, Мырзакул, кайт артыңа. Мен акыры өлгөн кишимин. Сени да ала жатам. Ошентип теминип Исмайылдын үнүн угуп тыңшап калышат. Мына балдар. Качан атылар экен?
Бала көтөргөн аял качан жалп этер экен деп Сейденин баласын көтөрүп үңкүрдө карай кетип бара жатканын карап токтоп калышат. Жок, мындай болууга мүмкүн эмес. Ана камыштарды шуудурата келип Сейдени кайт артыңа, кайт дегенде бет алдына шамал уруп, жоолугун учурат. Аял аны билген жок. Ал азыр өлүмдү көздөй эмес, адамдын бийик касиети, адилеттиги үчүн баласын керилген көкүрөгүнө кысып, башын өйдө көтөрүп, кетип бара жатты. Стой! Деп солдаттын бири чыдай албай кыйкырып, ордунан тура калды. Ал умтулуп аялдын артынан жүгүрөйүн дедиби, бирок аңгыча болбой, нары камыштын арасынан бош шинели, алама жулама, бети башын сакал баскан киши секирип чыгып, мылтыгын кош колдоп, өйдө көтөрүп, аялга калчылдап жүткүндү. Бетинен киргил тер куюлган, капкара түнөргөн Исмайыл Сейдеге жакындап, бетме-бет келгенде көзү алачакмактанып, мурунку Сейде эмес, кандайдыр башка, кандайдыр өзүнүн укмуштуу күчүн, өз артыкчылыгын, адалдыгын билип жалтанып койбостон, баласын көтөрүп, чачы бозала, жылаң баш аялдын маңкайып турганын көрдү. Сейде аны көзүнө бийик жерде тургандай көрүнүп, башын ийинине катып бир нерсе айтайын деп оозун чала ачкан бойдон бир карап мылтыгын тетигиндей ташка жанчып ыргытып, колун көтөрүп солдаттарга корголойт. Мына балдар, ошентип Исмайыл эмне болду? Колго түштү. Эми балдар, кино жөнүндө кызыктуу маалыматтар туурасында айта кетели. Айтматов бетме-бетти 2 жолу жазган. Биринчисинде Исмайыл патриоттук сезимге жарды качкын катары каралса, экинчисинде сүйүүсүн, үй бүлөсүн ойлогон, чет жерде өлгүсү келбеген адам катары жазылган. Ал эми Исмайылдын баласынын кичинекей кезин ташкенттик Наристе чоңойгондогусун таластык бала ойногон. Сейденин ролун аткарганда Шайыр 25 жашта болгон экен. Ал эми Шайырдын кийип турган керзо өтүгү чоң болгондуктан ичине 5-6 каттап чылгоо ороп анан кийгизишкен экен. Исмайыл менен Сейденин жаш кезде курган үйүн чын эле пайдубалын куюшуп, кирпич менен салышкан. Айылдын молдолорунун көрүстөндө ыйлаганга болбойт деген айтуусу менен дөмпөйүп үйүлгөн топуракка келип ыйлаган. Мына балдар, бул жерде ошол кино жөнүндө кызыктуу маалыматтар. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма бетме-бет повестиндеги Исмайылдын образын ачуу. Көрүшкөнчө балдар, саламатта калгыла, кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула балдар.